Урматтуу Мирлан Исакбекович, урматтуу мыйзамдын автору. Сиз айтып атпайсызбы, мыйзам жолу менен кетип баратасыздар. Эми бул мыйзамдын автору ким экенин жакшы билесиз да. Качан кайсы жерден капталдан чыгарганын жакшы билесиз да. Эми бирөөдүн тыштап кеткен аялын боёнтуп, соёнтуп тойго эшип барып, "Могу менин аялым" десе, эл ишенеби? Эч ким ишенбейт да. Бул мыйзамга корутундур эми берип атат азыр. Бул кандай мыйзам? Басым менен кабыл алынган мыйзам, бул бачым кабыл алган мыйзам, бул башына моюнуна байлыган иткеле окшош да. Эми биз бардык мыйзамды буздук. Сунуш. Коя туруңуз, мен 2 минутка сурадым. Рыскелжинович. Какшып калган кадырыбызды кайтыш кылып кабырга салып атпайсызбы? Банкрот болгон баркыбызды балталап жокко чабып атпайсызбы? Эми бардыгы мыйзам жолу менен кетип, элди айтып атасыңар. Элге парламенттик президенттиктин кереги жок. Мыйзам, баш мыйзам алмашкандан элдин жашоосу алмашпайт. Баймановтардын эле жашоосу алмашат. Байкуштардын жашоосу алмашпайт. Элге баш мыйзам алмашкандан 2 сомдо пайда көрбөйт. Эли та көрөт. Мына ушул жолго алып баратпайсыңарбы? Эми айтып атасыңар, бул заказной деп. Венециялык комиссия заказнойбу? Венециялык комиссия азыркы 6 чакырылышта айтты. Силердин мөөнөтүңөр да жок, дөөлөтүңөр да жок. Силер никтосуңар деди. Анда биз эмнечи Венециялык комиссиянын корутундусун эске албайбыз? Эми ушунчалык эле шашабызбы? Биз бир эле Жапаровду сөзүн укпайыкпы? Же экинчи Жапаровдун сөзүн көрөбүзбү? Эми бул мыйзамды мына азыр күндө ошого эртең 2 окууда, 3 окууда өткөрүп туруп, анан 10 күндүк жана 30 күндүк немен тактап туруп анан кылыңыз. Бул элдин талабы эмес да. Элге бунун эч нерсенин кереги жок. Элдин жашоосу өзгөрбөйт баш мыйзам өзгөргөндөн. Байлардын гана жашоосу өзгөрөт. Байкуштар ошомойдон калат. Элге элитанын кереги жок. Эл эмнени санап атат? Эл акыйкат бийликти. Ага парламенттикпи, президенттикпи, акмышыкпы, карамышыкпы чычкан алса болду дегенде, элге адилет бийлик керек. Акылдуу парламент керек. Ээси жок, мээси жок, конституцияны жазып алып эчтеке кыла албай отурбайыкпы? Эмнечи баш мыйзамды азыр жазып атат, а биякта болсо башкаруу формасы тандай албай атабыз. Ушунун кимге кереги бар? Буну эч кимге кереги жок. Бүгүнкү мыйзамды кабыл алдык. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибине жумуш улантайлы, полемика өтпөйлү. Ар